Tanıtılmaç. Konstitusiya özgördü. Жогорку кеңештин bir топ ыйгарым укуктары мурдага караганда чабал. Буга чейин Кыргызстандын тарыхында өзүңүз билесиз, чоң стратегиялык объектилердин тагдыры каралганда жогорку кеңештин ролу чоң болчу. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге дагы кайрылгым келет. Жакында министрлер кабинетинин төрагасы токтом чыгарды. Алексей Ширшовтун оң колу шопуру санариптештирүү министри Талант Имановго бир топ объектилерди өткөрүп берди. Токтом аркылуу. Кыргыз Телеком 300 000 абоненти бар. 3 миллион абоненти бар. Мегаком, стратегиялык ишкана, Дастан заводу, Евразиялык сактык банкы. 4 ушул мекемени санариптештирүү министрлигине өткөрүп берди. Урматтуу депутаттар, Телеком менен Мегаком макул. Цифровизация министрлигине мындай багыты жакын болсун. Торпеда чыгарган, ок-дары чыгарган Дастан заводун эмне тиешеси бар? Ушундай чоң курал жарак чыгарган стратегиялык объектилерибизди, банкты, 3 миллион абоненти менен Мегакомду, ошончо чоң ири жер аянты бар Кыргыз Телекомду Ширшовдун колуна карматпадыкпы? Мына ушундай токтомду алмазакын жан жокко чыгарыш керек. Акылбек Үсөнбековдун бул жерде токтомго түшүндүрмө берип атат. Дата центр курабыз дейт. Дата центр Кыргыз Телекомдо имаратта отура. Мына 3 биздин спикер, вице-спикер отурган президиумдун трибунасында эле нерсеге батат дата центр деген. Килейген Ростелеком мындан бир аз чоңураак жерге дата центр курган. Телекомдо андай имараттар толтура. Ошончо чоң жерлери менен карматтык да. Ошон үчүн ушул токтомду Дастан заводун сактап калышыбыз керек. Мегакомду, банкты, Телекомду ушундай чоң ишканаларды биз мындай жөн эле 10 секунд. Талант Урматович, эмки жумалардан цифровизация министрлигин чакырып, алардын проекти кандай, каржылоо каяктан болот, ошончо каражатты кантип жумшайын деп атат. Ким кепилдик берет? Булар ошончо ири акчалардын бардыгын сыртка ташып алып чыгып кетет деп. Рахмат. Тиешелүү протокол тапшырмалар берилсин. Бул маселе боюнча